Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Keçi kanalının katılımcıları. 6 may 2022 жыл Жалал-Абад облысы Сузак району жерге талга айылына келдик. Бул жерде Ильяс мырзанын жакшы бир тай келген экен. Ушул тайдан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Ынтан биз менен чогуу болуңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ильяс, бул жаш тай келип калыптыр. Кайсыл жактан келди? Бишкектен келди. Keçi saat 4-5'lerde geldi keçki. Sığın öyle sırada siz çakıp taptıraylar. Öz eesine bereyim dedin ha? Geçen kişine Camgırda göçkü жүрүп kişine jolda karmalıp durup ne olup kaçtı. Жолдо biraz кыйналыптыр да. Kişine olup kaldı. Азыр эми бунун жашы канчада экен? Жашы 11 айга кетти деп айтып беришти. 10 айдан 11 айга. Ата өзүбүздүн кара байыр эле ошол жердин айылы. Кыргыз жылкылардан, Бишкектин денесинен деп ат. Өзүнү алып жүргөндөрү жакшы экен. Тишин да бир көрсөтпөйт. Тишин көрсөтөлчү, бирок жакшы кулун көрүп атасыздар. Ден соолуктары, ичип жегендери баары жакшы болду. Жакшы экен баардыгы. Мындай ата теги кандай аттардан болду экен, сурап көрбөдүңбү? Мунун ата теги атасы гүлүккө чабылып жүргөн дешти. Анан ошо бош кое бергенде бээни көрүп кашадан секирип атасы кичине болуп калган экен. Чарада болуп калып толка үйүрдө жүрөт экен. Алардын айтышым канча. Бизге маалымат. Сатуучулар ошондой айтты. Анан мага эми жаккан өзүнүн алып жүргөндөрү, көкүрөк, арка үналары, моюндору жакты мага өзүмгөчү. Бул ошондо энеси менен эле жүргөн болуш керек эле. Энеси менен эле жүргөн экен. Ошо бөлүп алганыбызга жакында эле бөлүп алдык дейишти. Качан бөлүп алганын точно билбейт экен. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, кыскача маалыматын айттык. Эми 1-2 бастыралычы. Басканда өтө курчтай болуп келди азыр биздин жаныбызга келе жатканда. Өзүңүздөр дагы жакындан келип көрсөңүздөр болот. Кимде ким ушундай жаш кулун тайлардан издеп жаткан болсо, экранда номерге чалып байланышып келсеңиздер болот. Курч бирок. Кабагынан жаныбар көрүнүп билинип турат. Курчтугунан белги берип турат. Силерге жакындан дагы бир көрсөтөлү. Өзүңө эмнеси жакты дагы? Өзүн алып жүргөнү, анан стойкасы өтө жакты. Моюндору, көкүрөк, аркасы. Жакшы. Кыскача маалыматын бердик. Эми бунун баасын угалчы, баасы канча болуп атат? Баасы 100 000. Сомго 100 000 болот да. Сүйлөшүүлөр болобу? Сөз болот. Алармандар келсе, көрүп сүйлөшүп алсаңыздар болот. Айтылыш баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Misir Keçi канал биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.